Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Ал жакын арада Борбордук шайлоо комиссиясы кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылаарын маалымдады. Мурда кабыл алган чечимибизди колдоп, мыйзамдуу болгон деп эсептейбиз. Демек, административдик соттун чечимине каршы кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылабыз, деди төрайым. Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын Борбордук шайлоо комиссиясыга каршы жазган арызын канааттандырды. 27 августта ишти судья Чолпон Досмамбетова карады. Менин маданиятым ага жол бербейт. Канат Исаев өзүнө тагылган айыпка жооп берди. Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев соц тармакта тарап жаткан, анын унаада кетип бара жатып, оппоненттерине ортоңку колун көрсөттү деген маалыматты жалган экенин айтты. Депутаттын айтымында ал ак түстөгү унаа менен жүрөт жана видеону маани берип карай турган болсо, башка адам экени даана көрүнөт. Ал мен эмес экеним, видеону тарткандар 2 секунд артка турса эле көрүнүп турат да. Менин маданиятым андайга жол бербейт. Ал менин унаам эмес, мен ак түстөгү унаа менен баргам. Ким унаанын алдында отуруп баратканы боюнча иликтөө жүргүздүк. Ушак тараткандар Кудайдын алдында жооп берет, дейт Исаев. Урматтуу кыргыз элим, кечеки соц тармакка тарап кеткен видео тууралуу түшүндүрмө берип коеюн дедим эле. Кече күнү Кыргызстан партиясынын сот чечими чыккандан кийин сторонниктери кубанып, бияктан лидерди провожать этип, мен андан машинеге келип, отуруп айдап жүргөндөн кийин биздин сторонниктерге класс бастым. Класс баскандан кийин биз айдап баратканда биякта бир 50ге жакын киши турган, алардын арасынан 10 чактысы ортоң колун мага көрсөтүштү. Мен эмоцияга алдырып, аларга мага көрсөткөн кишилерге мен аларга көрсөттүм. Урматтуу элим, бул кечеки видеодо мен болчумун. Калган топ бул видеону саясатка аралаштырып, бөлөк бирөөлөрдү жаманатты кылып, жала жаап атышат. Жаман кишинин өзү өтпөсө да сөзү өтөт болуп атат да азыркы маалда. Ошон үчүн мен силерге түшүндүрмө бердим. Кыскача бул видеодо мен болчумун. Айтпадым эле майда бүтүрлөр. Шейтанга чейин не болуп турат? Элдин баары пандемия менен күрөшүп отурдуңар го үйдө. Катышкан жоксуңар бизде жумушка, өзүңөр ишиңер менен элек болду. Ошону бүтүрүп койсуңар жок дегенде. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Бишкек жылуулук электр борборунун күз-кыш мезгилине даярдыгы менен таанышты. Өкмөт башчы импорт көмүрүн ташып келүү иштери боюнча тармактык мамлекеттик органдардын ишин сынга алды. Импорт боюнча март-апрель айларында эле тендерлерди өткөрүү, келишимдерди түзүү иштери башталыш керек болчу. Биз ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарга даяр туруп, аларды ыкчам чечүүбүз керек. Бишкек шаарынын тургундарынын күз-кыш мезгилинде жылуулук менен камсыз кылууда энергетикалык объектилердин жетекчилери жооптуу, деп Кубатбек Боронов тийиштүү жетекчилерге катуу эскертти. Премьер-министр Бишкек жылуулук электр борборунун көмүр кампасы, диспетчердик пункт жана жүргүзүлүп жаткан пландуу оңдоо иштерин жүрүшү менен таанышты. Белгилүү болгондой, от казандарды жана турбогенераторлорду оңдоо белгиленген мөөнөттөрүндө аткарылып жатат. Оңдоо жумуштарынын мөөнөтүнө эле эмес, иштин сапатына да өзгөчө көңүл буруу керек. Кыш мезгилинде энергетикалык тутумга көп күч келерин эске алып, анда туруктуу өтүүнү камсыздоо үчүн белгиленген иштер дыкат жүзөгө ашырылууга тийиш, деди өкмөт башчы. Премьер-министр алдыдагы жылуулук сезонуна сапаттуу даярдык көрүү жана өндүрүштүк объектилерди энергетика жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоого тийиштүү бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Аксыда күйөөсү токмоктогон келин ооруканага түштү. Аксы районунун Кербен шаарынын 33 жаштагы тургуну күйөөсүнүн токмогунан улам ооруканага түштү. Бул тууралуу маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыкташты. Маалыматка ылайык 26 август күнү саат 7:30 чамасында Аксы райондук аймактык ооруканасынан милицияга кабар келип түшкөн. Анда Кербен шаарында 33 жаштагы келинди күйөөсү электр зымы менен сабап ооруканага келгени айтылган. Бул окуя үй бүлөлүк зомбулук болуп катталып, Жоруктар кодексинин 75-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Окуя жазык кодексинин 144-беренесине квалификацияланып, шектүү 15 суткага камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Ал эми келиндин абалы оор деп бааланып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктарды биздин ТМЖ YouTube каналдан көрүңүз жана биздин каналга жазылганды унутпаңыз.